Боз салкын кинотасмасы балким кыргыз кино тарыхындагы эң талаштуу тасмалардын бири. Убагында Уруунун махабаты, Саратан, Айыл өкмөтү, Шахерезада сыяктуу тасмаларды жараткан режиссер Эрнис Абдыжапаров бул фильмде кыргыз элинин жашоо тиричилигин, салт санаасын жана маданий өзгөчөлүктөрүн чагылдырат. Бирок ушул эле учурда бул тасма ала качуу жана мажбурлап никеге туруу сыяктуу көрүнүштөрдү романтизациялап, аны актоодо деген сын пикирлерге да көп жолу кабылган. Бүгүнкү видеосуда биз бул айыптоолор канчалык деңгээлде негиздүү экенин талдап көрөбүз. Автор эмнени айткысы келген, ал оюн кантип жеткирген жана дүйнөлүк кино тажрыйбада режиссерлор кандай ыкмалар жана кино тили аркылуу коомдогу көйгөйлөргө болгон мамилесин көрсөтүшөт. Бүгүнкү видеобузда дал ушул темаларга токтолобуз. Жакшы тасма бул эң биринчи кезекте андагы айтылган ой пикир. Ал коомдо талкуу жаратуучу идеялардын айлана тегерегинде дискурс түзүүгө багытталган инструмент. Ал эми калган визуалдык көрүнүштөр, көркөм ыкмалар, сценарий булар бардыгы ушул ойду жеткирүүгө жардам берүүчү кошумча каражаттар гана. Эми болсо, режиссерлор өз идеяларын билдирүү үчүн кино өнөрүнүн кандай элементтерин колдонушарын карап көрөлү. Фильмдин кантип аякташы? Фильм же сериалдын автору кандайдыр бир темага болгон көз карашын билдирүүнүн эң түз жана түшүнүктүү жолу бул албетте фильмдин аякталышын кантип көрсөтүүсүндө. Мисалы, учурда феноменге айланган Казактын Рекетир аттуу тасмасын кыскача талдап көрсөк. Бул тасма 2007-жылы режиссер Акан Сатаев тарабынан тартылган. Кызыгы дал ошол жылы Боз салкын да жарыкка чыккан. Рекетир 90-жылдардагы жаш алматылык мушкер Саян Беккаримовдун кылмыш дүйнөсүнө аралашып кеткен өмүр жолун баяндаган биографиялык фильм. Фильмдин жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү шектүү болсо да ийгиликке жана таасирдүүлүккө ээ болушат. Бирок фильмдин негизги идеясы биринчи версиясында да, уландысында да фильмдин аяк ченинде даана көрсөтүлгөн. Анда топтун лидери Руслан өлтүрүлүп, анын иниси да каза табат. Ал эми Саян кол салууга кабылат. Фильмдин уландысында болсо Саян жана анын үй бүлөсү толугу менен жок кылынат. Вот и вся моя жизнь. Так, ничего особенного. Не знаю. Если бы был шанс прожить ее еще раз, жил бы я по-другому или нет, все равно. Что-то менять уже поздно. Мисалы, ошол эле Акан Сатаевдин райондор тасмасындагы башкы каарман Арсендин образын карап көрөлү. Арсен шаар четиндеги үйүнөн көчүп келип, Борбордук Алматадагы жаңы мектепке которулат. Ал жаңы классташтар менен достошуп, алар катышкан райондордук кыймылдарга аралаша баштайт. Бул кыймылдар чындыгында өспүрүмдөр арасындагы дедовщина, рэкет жана зомбулуктун системасы болуп саналат. Арсен жаш кезинен эле кылмыштуу чөйрөгө аралашканына карабастан, өзүнө көбүнчө ишенимдүү ойдон калат. Фильмдин жүрүшүндө ал райондук системага бир нече жолу каршы чыгат жана дайыма туура чечим кабыл алууга аракет кылат. Фильмдин аягы бир аз талаштуу. Арсен аягында системаны өзгөртүү үчүн курал колдонгонуна карабастан, башында ал маселенин баарын сүйлөшүү жана диалог аркылуу чечүүгө умтулганын көрүүгө болот. Щеглы растут, надо их подтягивать, вы этим должны заниматься. В смысле? Тоже заставлять их приносить деньги? И что, старшики теперь вечно так будут напрягать? Ну да, пока мы сами не станем старшиками. И придется тех, кто помладше, да, напрягать? И так до бесконечности. А если я не хочу никого напрягать? Это район. Так было до нас и после будет. Если ты на районе, ты на районе. Я не согласен. На районе и без этого можно. Они нас, мы чертей. Или бедолага вчера в парке. Какая разница? Көп учурда көрүүчү кайсыл тарапка ооп жатканын аңдабай калат. Себеби фильмдин структурасы каармандарды жакшы жана жаман деп бөлүп, бирөөлөргө жан тартууга түрткү берет. Бул үчүн режиссерлор атайын актерлорду тандашат. Алардын жүрүм туруму, кийими, харизмасынан тарта үнүнө чейин баары чоң мааниге ээ. Кан, наверное, виноват, тебе виднее. Ну, Рашид, как братана тебя прошу, не опускайте его. Мы с ним вместе выросли. Ты что, беспокоишься за него, Азов? А? Ладно. Не тронут его. Я скажу. Что ты ответишь? Я не знаю. Как не знаю? Ты же на скрипке пиликаешь. Вот ты в косяке. А ответить нужно. Ты вначале струны настрой. Мындай кылдат түзүлгөн образдар автордун негизги оюн тереңирээк жеткирүүгө жардам берет.
Бул көрүүчүнүн моралдык тандоосуна таасир этип, кайсыл идея туура экенин сезүүгө мүмкүндүк берет. Эми боз салкын тасмасына кайтып келели. Боз салкын ала качууну романтизациялайбы? Эң биринчи белгилеп кетчү нерсе, фильмдин режиссеру Эрнест Абдыжапаров жакында эле Жаратман подкастына берген маегинде ала качуу кылмыш экенин, ал адамдын укугун бузарын жана ал эч качан кыргыз салты болбогонун так айткан. Биз автордун ою тууралуу бир тараптуу түшүнүк жаралып калышын каалабайбыз. Ошондуктан контексттен бөлүп алып, жыйынтык чыгарып салбаш үчүн Абдыжапаровдун маегинин толук версиясы менен таанышып чыгууну сунуштайбыз. Анын толук маегине шилтеме видеонун сүрөттөмөсүндө көрсөтүлдү. Бирок интервьюда фильм тууралуу дээрлик жарым саатка жакын сүйлөгөндүктөн, бул жакта ал берүүнүн негизги учурларына гана токтолобуз. ООНдун же Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 24 жашка чейинки күйөөгө тийген кыз келиндердин 13% ала качуу аркылуу күйөөгө тиет дейт да. Хорошо, сен менен талашпай эле коеюнчу, сеники туура деп коеюн. Мен муну айтайын да. Башка жакка өтүп кетейинчи. Экөөбүз бессмысленно экен талашканга. Ошо зордукту ким жасап атат? Билесиңби? Ким? Аялдар жасап атат. Кантип? Атасы баласына эч качан айтпайт. Сен кыз алып кел, мен отургузам деп. Бул операциянын баарын аялдар, энелери жапыш баштайт. Эжелери баштайт. Жеңелери баштайт. Мизогиния деп коет экен. Ооба. Бул эмнеден болот? Анткени өздөрү көргөн зордукту. Учурунда зордукту көргөн, а ошону келининен чыгарып атат. Бул это подсознание, это уже чисто жанагы эме кетет да. Бул баягы атайын эмес, бул үйлөнсүн дейт, баласы үйлөнбөй атканда анан баягы эметтир, ошондуктан жана кайнене менен келиндин ортосунда бул баягы келинди сындырыш керек, а ошондо жакшы баш ийип берет да. Бул бир. Бул кылмыш. Ала качуу бул кылмыш. Бул автоматически кылмыш, бул любой моментте кылмыш. Бирок бул кылмыш менен бул бизге таңуулаган мыйзамдын биздин элди жогото турган чоң күчкө ошол кылмыш менен туруштук бердик. Биз көп кыздарды ала качып, үй бүлө курдуртуп, бала төрөттүртүп, улап кеттик, элибизди көбөйтүп алдык. Буну эч ким тана албайт. Бул экинчи нерсе. Мындай тонкий смыслдар бар депчи. Художниктер, авторлар ошол нерсени мындай салганга аракет кылышат, а бирок аудитория аны мындай эле жалпак кабыл алат да. Мындай ментально кабыл алган жок. Бирок жүрөгү менен ошого кабыл алмак турсун урандап чакырышты да. Кабыл алышты да. Жүрөгү менен кабыл алышты да. Мына сагынга турмушка чыкты, эми жакшы сокум улап берет дегеним жүрөгүндө ошол менен кабыл алынды да. Боз салкын. Нике кайып деп түшүндүрөсүз. Нике кайып. Тем более бул жерде кылмыш болгон жок. Машинеге Асяма өзү отурду, сагын аны ала качкан жок. Бул жерде юридически кылмыш болгон жок. Анан Асяма до конца туруп кетем десе кетип калмак. Мисалы, тиги сагынга мен болбойм деп эмескен, анын бир чет эмес намыс ойноду. Ошондой эле ала качуунун коомдогу көрүнүшү менен Боз салкын фильминин популярдуулугунун ортосунда түз байланыш бар же жок экенин так айтуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул видео эсседе биз негизинен фильмдин ичиндеги визуалдык ыкмаларга, каармандардын образдарына жана тасманын кантип жыйынтыкталганына көңүл бурабыз. Тасманын сюжетине ылайык, башкы каарман Асема шаардык кыз. Ал өзүнүн жигити Мураттын ата-энеси менен таанышуу үчүн айылга барат. Бирок аны башка кыздын ордуна жаңылыштык менен ала качып кетишет. Эми Асема айылдык жигит сагын менен жашоого аргасыз болот. Аны менен болгону бир күн мурун гана таанышкан. Асема бул катаал бир жаңылыштык болгонун сагындын үй бүлөсүнө түшүндүрүүгө аракет кылып, бирок алар аны укпай психологиялык басым көрсөтүшөт. Мисалы, ага макулдук белгиси болгон келиндин жолугун салып коюшат. Ушундан кийин ал сагын менен чогуу жайлоого көчүп, жаңы жашоону баштоого мажбур болот. Жаңы күйөөсү анын абалын түшүнүүгө аракет кылып, ага басым көрсөтпөйт. Тасманын аягында Асема менен сагын чогуу калышат. Көзгө дароо уруна турган нерсе бул башкы каармандардын образы. Мураттын ролундагы Сезбек Искеналиев шаардык жигит. Ал Асеманы өзүнүн ата-энеси менен тааныштырууга айылга алып келет. Бирок жарым жартылай терс каарман катары көрсөтүлгөн. Ал Асемага башка кыз менен көзүнө чөп салат. Ошондуктан ачууланган Асема үйдөн чыгып кетет. Ал кетип бара жатканда аны ала качып кетишет. Ne oldu sana?
Шарганып кетсем болот. Шарга эртең менен эле болот машина. Асема, кой турчу, түшүндүрчү. Ага карама каршы каарман Сагын. Токтом өзді калпак кийген айылдык жигит. Ал түздөн түз ала качууга катышкан эмес. Жана башында өзүнө жаккан башка кыз Анара менен үй бүлө курууну көздөгөн. Ал даже кабагым кашым деп дагы аны жактырып да койгон жок. Аны алам деп да оюна келген жок. Ал биринчи жана көлдүн жегинен көрдү, болду. Анын оюнда азыр бар Анара менен сүйлөшөм деген. Анараны алмак болчу. Туурабы? Ал эми Анаранын ата энеси жок. Карыган тайнесинин колунда өсүп атат. Тиги Анара сурап атат. Кандай максатта? Эмне максатта дейт. Түшүнбөй атат, кандай эмне максатта? Жөн эле. Жөн эле болсо макул элем дейт. Жөн эле үйлөнгөнгө макул элем дейт. Же мал бакканга. Же тоодо мал баккан киши жок болуп атат деп суроо берип атат. Мени жакшы көрүп алган атасыңбы? Мени ошол баягы аял кытырып алган атасың, же кул кылган атасыңбы? Мал бактырган атасыңбы десе тиги жооп бере албай калып атат. Ошон үчүн кетип калып атат. Бул жерде чоң философия жатат да. Анан болбой калды, эми албай калдым деп келип караса, көшөгөсүндө шаардык киши жатат. Шаардык кыз жатат. Бул кандай? Бул ала качуу, сагын үчүн. Эми жанагы Жок, анан сүйлөшөбүз. Азыр сагын үчүн ала качуу же эмне бул? Жок, контекстти караш керек да, туурабы? Жок, контекстте мен айтайын, бул шаардык кыз төшөгүнө кирип алып, зордук, зомбулук да бул. Кыз тараптан эркекке жасаган зордук, зомбулук. Туурабы? Мен албайм деген кыз менин төшөгүмө кирип атса, бул зордук, зомбулукпу? Жалына эмеспи? Мен албайм деп атам, мени алдыртып атышат да, мен албайм деп атам. Бирок бул коомдун басымы болуп атпайбы? Анан бул биринчиден ата энесин сыйлап атат. Биринчиден кыздын абирин төкпөйүн деп атат. Кубалап ийген жок, сураган да жок, бул каякта кыз деп. Кийин потом разберемся деп атат. Азыр кыздын абирин эмет туруп канын чыгарып, кыз төшөгүмө кирди деп спасает городскую девушку. Сиз ошондой ойду салгансыз. Ооба. Башка көз карашты айтса болобу? Анда айтыш керек болчу. Жок, бул мен сүйлөшкөн кыз эмес, тааныбайм. Эч качан сүйлөшкөн эмеспиз, пландарыбыз жок болчу. Мен каалаган кызымды алам деш керек болчу да. Мен сүйлөшүп жүргөн кызымды алам деш керек болчу. Режиссер Сагынды да ала качуунун жана жагдайлардын курмандыгы катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен, биз көрүп тургандай ал система менен көрүшкөн каарман эмес. Ал да ала качууну пландаштырууга макул болгон. Биздин Сагындай жигитти таап көрсүнчү керек болсо. Ай, сенин капар, туулган күнүң эмне болду? Баарын чакырып койдум. Анара келет. Рас болуптур. Негизгисичи, келинди алып келгиле. Анан жолук салмай биздин иш. Анараны кантип алып чыгасыңар, сүйлөштүңөрбү ошону? Ооба, анын баарын сүйлөштүк. Ооба, аны бул жагдай кыжырданткан учурлар бар. Бирок бардык нерсе анын үн катпагандыгы менен ишке ашканына күбө болобуз. Сагын сени жана үйлөнөт деп уктумбу? Эртең үйлөнөт да. Кайрылып тоого жөнөйт. Бирок уже аял менен. Кимге болду экен? Анарага. Бирок ал байкуш бул жөнүндө билбейт окшойт. Чанжырабачы? Эмне чанжырабачы? Менимче өзү деле азыр билди окшойт. Сен эмне деп атасың? Эмне деп атасың? Өзүң айтканды айтып атам мен да. Булай урушпагыла. Койбойсуңар балдар. Ал Асеманы жаңылыш ала качканы тууралуу билгенден кийин да эч нерсе кылбай, болгону агым менен агып жүрө берет. Ошондуктан Сагын да ала качуу кылмышына жооптуу. Режиссер болсо бул жерде ачык эле чындыкты бурмалап жатат. Сагын Асемага жеке мейкиндик берүү жагынан урмат көрсөтүүгө аракет кылган көрүнүштөр да көрсөтүлөт. Бул жагынан ал Мураттан айырмаланып, негизинен оң каарман катары сыпатталат. Сага келдим. Барбай эмес жака. Кой бер болсо. Жогол нары. Мурат! Ай, Мурат, барбайм деп атпайм эмес жака. Башында ал ичимдиктен баш тартат. Бирок Мураттын манипуляциясынан улам мас болуп, Асеманы жайлоодо жалгыз калтырат. Мен баары ичпейм.
Бурма көзін бақтыбыз үшін ішіп қойбайсың ба? Бурма көз? Оғалексің бе? Бурма көз баш қошу алғамыз. Андемесе бақтылы болуға. Түбөлүккө жан доспуз. Түбөлүккө доспуз. Sen menikine... Бармайсың. Sen az burma көздің қолыбыздан. Ат үстүндөгү мушташ учурунда болсо кырдаалдын негизги күнөөкөрү болгон Мурат Сагынды аттан ыргытып жиберет. Бул көрүүчүлөрдүн Сагынга карата боор ачышын күчөтө турган учур. Ошентип, эки башкы каарман тең ката кетиришкени менен тасмада Сагын менен Мураттын ортосунда жасалма карама каршылык түзүлөт. Бул жерде Сагын кыйыр түрдө ала качууга катышканына карабастан, жакшыраак жагынан көрсөтүлүп, көрүүчүлөрдү анын тарабынан алууга түртөт. Андан тышкары режиссер интервьюсунда ала качуу кыргыздардын салт санаасына жат экенин белгилегени менен, интервьюну көрбөгөн же авторун оюн туура эмес түшүнгөн көрүүчү тасмадагы айыл менен шаар турмушунун салыштыруусунан улам, ала качууну кыргыздардын улуттук салты катары кабыл алып калышы мүмкүн. Анткени айыл турмушу шаардын жашоосуна салыштырмалуу кененирээк чагылдырылган. Сен мындайда кыйын элең го. Эмне кылышты билбей калдыңбы? Эмнеге билбейт экем? Билем. Колдугуңуз бар. Колдугуңуз бар. Балдай, давай, киргиле. Алекса. Соламас. Алекса. Өз башыңа келген тагдырды чын ниетиң менен кабыл алсаң, ал тагдыр кийинчерээк өз мээримин толугу менен төгүп берет. Бул Сагындын ата бабаларынан калган белек. Мурас. Булар канча жыл, канча кылымга артты билбейм. Режиссер өзү да айыл тарапты тандоо атайын ниет менен кошулганын белгилеген. Шаарга барып, шаар менен аралашып кетем деген Муратка чыгабы? Же жайлоого чыгып кыргыздын салтын улантам деген Сагынга чыгабы деген суроо турат. Ошондо үстүндө эки күч, жанагы европейский ценносттордун күчтөрү Муратка тартып атат, а кыргыздын манас аталарыбыз менен бакай аталарыбыз келип туруп Сагынга тартып атат. Албетте, тасмада кызды ала качуу ага көрсөтүлгөн психологиялык басым сыяктуу жагымсыз көрүнүштөр камтылган. Бул көрүнүштөр көрүүчүнү иренжитип турушу керек эле. Бирок көйгөй бул кадрлардын арасынан чыккан юмор элементтери, аялдын тепкиси, ыңгайсыз юмор аралашкан учурлар. Булар олуттуулуктун оор деңгээлин басаңдатып, кыздын тагдыры көрүүчүнүн кабылдоосунда экинчи орунга жылдырылып калат. Дагы бир суроо жараткан көрүнүш. Сагындын үй бүлөсү Асеманын ата-энесине ачуу басар ырымын кылып барган кезде, милиция кызматкери да кошо барат. Ал мыйзам сакчысы болгонуна карабастан, бул мыйзамсыз никеге тымызын макул болуп жаткандай көрүнөт. Ошондой эле Асеманын атасы күйөө баласынын атын Мурат деп ойлоп, чындыгында Сагын экенин билгенде, Биздин баланы сиз улам эле Мурат деп атасыз. Сагынбы? Muratбы? Айырмасы кайсы? Эки бактылуу болсо болду го. Кызынын жолдошу ким болоруна көңүл кош мамиле кылат. Бул дагы бүдөмүк түшүнүксүз жагдай жаратат. Ошондуктан тасмадагы айрым идеялар көрүүчүлөр тарабынан туура эмес кабыл алынышы мүмкүн деген кооптонуулар негизсиз эмес. Эң чоң суроолор тасманын аягына байланыштуу туулат. Финалдык көрүнүштөрдө Асема жайлоодогу жашоону жактыра баштаганы, балким Сагынга да жылуу карай баштаганы көрсөтүлөт. Анын жаңы жашоону кабыл алган учурлары көрүүчүлөр тарабынан таш түшкөн жеринде оор көнөт биз деле ушинтип келгенбиз деген эски түшүнүктүн, стереотиптин көркөм чагылдырылышы катары кабыл алынышы мүмкүн.
француздук го. Бул кадрларда Асема Сагындын мамилесине жооп кайтара баштайт. Экөө мамиле кура башташат. Андан сырткары Асема секирип бийлеп, ойноп, жайлоодогу жашоонун жыргалына сиңириле баштайт. Тасманын башындагы анын келечек болгон ишенимсиздиги аягына жакын келгенде жаркын түстөр менен берилип, аны бакытка жана ички гармонияга жетишкен каарман катары көрсөтүлөт. Мунун үстүнө өзү режиссер интервьюсунда Тасмадан кийин Асема деген ысымдагы кыздардын саны көбөйгөнүн айткан. Анан дагы бир нерсе бар. Эми карап тур, сен мага айтып атасың, могу бос салкынды көргөндөн кийин анан баягы бала туурап анан зордук барат деп. Жок, бос салкынды көргөндөн кийин алага ачылган аялдардын баары теңчи. Ошону көрүп туруп анан могул жердеги подсознаниядагы неме тазаланды да. Кадимкидей тазаланды да. Тазаланып туруп ошондон кийин жанагы кызды алып келсең биз отургузабыз деген аялдар азайды. Ошондон баштап анан ылдый. Мыйзам кийинирээк чыкты. Демек, бос салкындын кыз ала качууну азайтканга салымы чоң. 100%. 100% күчү менен кыз ала качуу токтоду десем болот. Бул мен мындай жоопту айтып атам да. Бирок бул тилекке каршы айрым бой жеткен кыз келиндердин ала качууга моюн сунуп калган Асеманын образына туура эмес романтикалуу байланыштарды түзүп алышына себепкер болушу мүмкүн. Режиссер көрөрмандардын аң сезиминде кандай ис калтырарын толук көзөмөлдөй албайт. Жыйынтыгында бул чыгарманын таасири автор элестеткендей терең жана оң таризде деп айтууга кыйын. Тасмада ала качуу көрүнүшүн катуу айыптаган, аны кыргыз коомундагы трагедия катары көрсөткөн, башкача айтканда кескин жана ачык айыптоочу аяктоо толук мүмкүн болчу. Бирок режиссер тандоосу менен жакшы бүткөн учурларда болот деген жаңылыш ойду калтырууга жол ачты. Башында ала качууну сындагандай туюлганы менен режиссер бул ойлорду финалда жокко чыгарып койгондой. Асеманын ала качылган учурлары жана жаңы жашоого көнүүдө башында өткөргөн оорчулуктар Тасманын тынчсыздандырган аягын жаратып кеткен жумшак таасиринен ашып түшпөйт. Бул көрүнүш айрым көрүүчүлөрдө ала качууну романтизациялоо туура көрүнүш катары кабыл алууга негиз болушу мүмкүн. Кино бул мыкты курал. Анын көркөм чечимдери, визуалдык ыкмалары жана сценарий аркылуу автор өз оюн билдире алат. Тилекке каршы, биздин оюбузча бос салкын тасмасы бул тапшырманы толук аткара алган жок. Оюңуз кандай? Сиздин пикириңизде Тасманын жаратуучулары кайсы билдирүүнү жеткиргиси келишкен? Жана алар максатына жеттиби? Комментарийге өз ойлоруңуздар менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча. Бос салкын арча зомунарык айлана тынчтыктан кубарып көккөлөй иргиген жүрөгүм көктөмдү еңсеткен